Кытай лидери Си Цзиньпиндин Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын президенттерин 16-20 майда мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу Кытай Тышкы иштер министрлигинин өзүнүн сайтында билдирген. Ведомство 18-19 майда Цзянда Си Цзиньпиндин жетекчилиги менен Кытай Борбордук Азия саммити өтөөрүн кабарлады. Жогоруда саналган мамлекеттердин башчыларынан сырткары иш-чарага Түркмөнстандын президенттеринин катышуусу да күтүлүп жатат. Буга чейин Садыр Жапаровдун май айында мамлекеттик сапар менен Кытайга барары айтылган. Бул тууралуу Кытайдын Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин жетекчилери Жээнбек Кулбаев менен Цингандын жолугушуусунда белгилүү болгон. Ислам өнүктүрүү банкы Суу-Самыр Талас-Тарас жолун оңдоого 50 миллион 200 миң доллар бөлмөй болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги билдирди. Маалыматка караганда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев менен финансы министри Алмаз Бакетаев Сауд Аравиядагы жумушчу сапарынын алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед бин Аль-Сулейман Джассер менен жолуккан. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы Кыргызстан менен банктын ортосунда Суу-Самыр Талас-Тарас жолун реконструкциялоого 50 миллион 200 миң доллар бөлүнгөнү боюнча макулдашууга кол коюлду. Ушул эле сапардын алкагында Касымалиев менен Бакетаев ОПЕКтин эл аралык өнүктүрүү фондунун башкы директору Абдулхамид Алихалиф менен жолугушкан. Алар Суу-Самыр Талас-Тарас жолун оңдоого 15 миллион доллар бөлүү боюнча келишимге кол коюшту. Белгилей кетсек, бул жолу Талас областынын Чүй, Жалал-Абад, Ош жана Казакстан түштүк областары менен байланыштырат. Түркияда 14 майда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгында бир дагы талапкер добуштардын 50%-ын ала албагандыктан саясий өнүктүктүн экинчи туру 28 майда өтө турган болду. Бул тууралуу РИА Новости ТРТ каналына шилтеме кылып жазды. Бюллетендердин 100%-ын саноодон кийин Түркиянын азыркы президенти Режеп Тайип Эрдоган добуштардын 49%-ын, ал эми анын атаандашы Кылычдароглу 45%-ын алган. Жогорку шайлоо кеңеши миллиондон ашык бюллетенден жараксыз деп чечим чыгарган да кабарланды. Эске салсак, Түркияда кече 14 майда президенттик жана парламенттик шайлоо өттү. Мамлекеттин азыркы башчысы 69 жаштагы Режеп Тайип Эрдоганга негизги атаандаш болуп 74 жаштагы Элдик альянстан Кемаль Кылычдароглу чыккан. Андан сырткары 3-чү талапкер Ата альянсынан 55 жаштагы Синан Оган болгон. Ал эми 4-чү адам Мамлекет партиясынан аттанган Мухаррем Иринжа бир нече күн мурда талапкерлигин алып салганы менен бюллетенди ысымы кала берген. Кечеки шайлоодо ага добуш бербегендер болгону менен өтө аз үлүштү түзгөн. Эми 28 майда туркиялыктар 13-чү президентин шайламакчы. Жалал-Абадда кызмат учурунда каза болгон кызматкерлер эскерилди. Бул тууралуу Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Бүгүн 15 майда Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын имаратында кызмат учурунда каза болгон милиция кызматкерлерин эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Ага Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы, ардагерлер, кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин жубайлары жана жакындары катышышты. Иш-чаранын катышуучулары тарабынан эстеликке гүл чамбалар коюлуп, Куран окулуп, каза болгон кызматкерлер эскерилди. Иш-чаранын жүрүшүндө Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурбек Сыдыков сөз сүйлөп, кызматтык милдетин ак ниеттүүлүк менен аткарууда өз жанын аябай, кылмышкерлер менен кармашууда каза болгон кызматкерлер эч качан унутулбай тургандыгын белгиледи. Алардын жасаган эрдиги келечек муунга дем берери, жаш кызматкерлерге үлгү болоору айтылды. Кызматтык милдетин аткарып жатып каза болгон кызматкерлердин жакындары Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине ыраазычылык билдиришип, өздүк курамында жолугутуулар болбогондугун тилек кылышты. Жалал-Абад областында 1954 жылдан тартып кызмат учурунда 32 кызматкер каза болгон болсо, анын ичинен 16сы кылмышкерлердин колунан каза тапкан.